Мына ачык эле айтыш керек, Тажикстандын азыркы Лакш району, Жергетал району, Мургап, булардын бардыгы кыргыздын жери болгон. Мына кече эле 3 жыл алдын муну Лакш району деп аташты. Ушуга чейин Мургап району, Жергетал району болуп аталып келген. Жергетал району бүгүнкү күндө ошол Тажикстандагы райондордун эң чоң территориясы боюнча район. Кыргызстандын же болбосо Тажикстандын 4/1 бөлүгүн түзөт. Ошол мына официалдуу түрдө биздин Кыргызстандын жери экендигин тарых танбайт. Муну баарыбыз билебиз. Жана тажик мамлекетинин Тажикстан болуп туруп түзүлүшүнө ошол маалдагы союздун, ошол маалдагы союздагы Москвадан чечилген чечим боюнча ошол биздин Мургап, Жергетал райондорубузду Тажикстанга берип, Тажикстан деген бул Өзбекстандын составындагы кичинекей бир район болгон. Өзбекстандан бөлүп чыгарып, Кыргызстандан жерлерди бөлүп берип, анан Тажикстан мамлекетин курганбыз. Эми ошол курган мамлекетибиз кайра биздин мына территориябыздын бүтүндүгүнө, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтирген болсо, биз эмне үчүн карап отурушубуз керек?